Улуттук өнүктүрүү стратегиясынын алкагында энергетика секторунда 3 ири долбоор ишке ашты. Энергетикалык көз карандысыздыкты бекемдей алды. Демек, Датка Кемин Ак Ордо көмөк чордондорун куруу иштери аягына чыгарылган. Мындан тышкары баш калаадагы жылуулук электр борборун модернизациялоо иштери жүргүзүлүп жатат. Опробование 4-го энергоблока. Учурда 4-чү энергоблок сыноодон өткөрүлүп жатат. Бул 150 мегаватт чыңалуудагы жаңы жабдуу. Ал эми июнь айында 2-чи энергоблок ишке киргизилет. Мындан тышкары жогорку чыңалуудагы электр тармагын жана скат системасы ишке ашат. Бул жылы энергетика тармагында трансформаторлорду Токтогул кесиндеги 500 вольттук чубалгыларын алмаштыруу максатталууда. Өнүктүрүү стратегиясы боюнча иш алып барууда жыл аралыгында 15-20 миллион доллар үнөмдөлдү. Каражат учурдагы долбоорлорду жүзөгө ашырууга жумшалмакчы. Энергетика тармагындагы аткарыла турган иштер: жогорку чыңалуудагы жабдууларды жакшыртуу, төмөнкү чыңалуудагы түйүндөрдү реконструкциялоо, 35 киловольт көмөк чордонун жана Бишкек шаарында 110 киловольтту көмөк чордонун куруу, аларча боюнча көмөк чордонун курулушун аяктоо. Мындан тышкары жогорку Нарын каскадында ГЭС куруу боюнча иштер аткарылууда. Учурда 3 инвестор менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, 2-квартал соңуна чейин инвестициялык компания аныкталып калышы мүмкүн. Жогорку Нарын каскадында инфраструктурасын уже даярдап коюшту эле да. Жолдорду салган, жумушчулар жашай турган үйлөрдү салган, бетон заводдорун куруп жиберген, суу келе турган каналдарды касып башташкан. 2010 жылдан бери электр тармагын оңдоп түзөө иштерине алгачкы жолу ири суммадагы каржылоо каралган. Ал Токтогул ГЭСин модернизациялоо ишине жумшалмакчы. Учурда анын алгачкы этабы башталды. Ага 400 миллион доллар бөлүнгөн. Иш толук түрдө 3 этапты камтыйт. Токтогул ГЭСин трансформаторлор, выключательдер жана башка жабдуулар алмаштырылат. Ошол эле мезгилде 2-чи фаза башталып келатат. 2-чи фазанын ичинде Токтогул ГЭСин 2 агрегат алмаштырылат. 3-чү фазанын ичинде калган 2 агрегат алмаштырылат. Ошентип 2022-2023 жылдарда Токтогул ГЭСин толук реконструкция өтөт. Стратегиянын негизинде энергетика тармагы түндүк менен түштүктү 500 киловольттук чыңалуудагы чубалгылар менен камсыздай алды. Ошондой эле Камбарата 1, Камбарата 2 жана Кара Кече жылуулук электр борборун кошконго жетишкен. Мындан тышкары Кемин көмөк чордонун куруу үчүн аянт каралууда. Бул Казакстанга, Кытайга же Бишкек шаарына чубалгылардын ордун түзүүгө мүмкүнчүлүк алып келет. Подстанция Даткадан Тажикстанды көздөй линия куруп, электроэнергияны экспорттоого дагы бир мүмкүнчүлүк түзүп бергенде. Ал проектисинин ичинде Кыргызстан менен Тажикстандан Афганистан, Пакистанга сатуу деген проекти азыркы күндө каралып жатат. Демек, долбоорлорду жүзөгө ашырууда ири инвесторлорду тартуу иштери да артта калган эмес. Бирок серепчилер алардын санын көбөйүүсүнө, мамлекеттик тарифтердин арзандыгы тоскоол болуп жаткандыгын айтышууда. Эч бир республикада, эч бир жерде дүйнөнүн эмес биздин мурунку сырда жашаган республикалардын баарын алсаңыз, тарифтердин баары 3-4 сомдон өйдө 16 сомго чейин кеткен. Биздики 70 тиынден. Улуттук өнүктүрүү стратегиясынын алкагында энергетика тармагында алгылыктуу иштер жүрдү. Бул калкты электр энергиясы менен толук камсыз кылууга жана коңшу өлкөлөргө электр энергиясынын экспортун көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Иманов, ЛТР Бишкек.